Бүгүн милициянын бөлүмүндө бычакталып каза болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө шектелген Марс Бөдөшов күчөтүлгөн тартипте 20 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланды. Ал эми анын досу Ахмат Сейитов 7 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди бүгүн Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунун судьясы Канжар Чотонов чыгарды. Кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Экинчи эпизод боюнча кылмыш жаза кодексинин 155-беренесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренесинин 2-бөлүмү 6-11-13 пункттары боюнча адам өлтүрүү фактысы боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 18 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59-беренесинин негизинде белгиленген жазаларды бири-бирине кошуу жолу менен биротоло мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын. Мындан тышкары доо арыздар боюнча чечим дагы окулду. Буга чейин жабырлануучу тараптан айыпталуучу тарапка моралдык жана материалдык зыян тарткан үчүн 1 миллион сом доо коюлган. Сот бул доону карап чыгып, келтирилген далилдер жана эсеп тизмеси толук болбогондуктан айыпталуу тараптан орто эсеп менен материалдык зыян үчүн 300 000 сом, ал эми моралдык зыян келтиргендиги үчүн 500 000 сом өндүрүү чечими чыгарылды. Ошондой эле бүгүнкү соттук процессте Марс Бөдөшов акыркы сөзүн айтып, анда ал 4-майдагы ала качууну мойнуна алган жок. Мындан сырткары 27-майда кызды өзү менен сүйлөшүп алып кеткенин айтты. Ал эми анын досу Ахмат Сейитов судьядан ишти жакшылап карап берүүнү суранып, кайра тергөөгө жиберүүнү өтүндү. Баламдын эч кандай немеси жок, айланайын. Ушундай кетип барат эле кошулуп алып мындай болуп атыр. Биз деле таластан келип отурга деп бар болуп айланайын. Мен акыйкат деле сурайм, акыйкаттын суранам айланайындар ушул. Биздин бул жакта эч кандай эч бир бейшекеле эчтегеси да жок болчу да, жоп-жош бала болчу. Мындай бейбаштык кылса да айтат эле го, бейбаштык кылчу деп, андай эмеси жок да баламдын. Мен немемен чыкпаган бала болчу айланайын. Буга чейин мамлекеттик айыптоочу 10-декабрдагы соттук отурумда 19 жаштагы Турдаалы кызы Бурулайды өлтүрдү деп айыпталып жаткан Марс Бөдөшовду 23 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кесүүнү, досу Сейитовду 7 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми жабырлануучу тарап Марс Бөдөшов кызды мыкаачылык менен өлтүргөнүн жана күнөөсүн мойнуна албаганын эске алып өмүр бою эркинен ажыратууну өтүнгөн. Мен бул жерде кече прокурор 23 жыл сурады. Мен ага кошулбайм. Бул жөн эле өлтүрбөй, төшүнөн бери жазып, аябай мыкаачылык менен өлтүргөн. Мындай немелер бизге сабак болуш керек да. Бизден кийин мындай болбош керек кыргыздын ичинде. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 27-майында 19 жаштагы Бурулай Турдаалы кызы Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, андан соң өзүнө кол салганын билдирген болчу. Акылай Маратова, Канмет Биримкулов, Next TV.